Ошода bir gün болдук, кайра Колумбуска жүк алдык достор. Азыр могу тоону ашабыз дагы, баягы биз келген Вайомингти көздөй жөнөйбүз. Күн жылуу, жол ачык болот го деп ойлоп атам. Мына Кыргызстандын эле тоолоруна окшоп кетет экен. Тоодо үйлөр бар экен. Biz өткөндө келатканда ошол жактан ылдыйышка түшүп келгенбиз. Эми өйдө чыгып баратабыз. О, абдан кооз экен бул жер. Мага өткөндө мекендештер айтып атты эле, кышты көрсөтөсүзбү деп. Мына кыш. Накта кыш. 65 менен жүрүш керек экен. Красота. Мекендештин баарына чоң салам Юта штатынан. Насип болуп Юта штатын кыдырыңызда. Ай. Абдан кооз көрүнөт экен. Азыр 15 майлча, 20 майлча ушундай. 15 го дейм, 15 майл, 20 майлча өргө кетебиз да, өйдөнү көздөй. Колумбуска келдик. Мондай Домино деген жерге жүк алып келдик. Америкада туман. Территориясы абдан чоң экен. Ол жерде офис бар дейт. Ошо офиске барып сурайсыңар, анан ошол жактан эшик берет дейт. Док деп коет. Анан ошол докко койсок, жүктү түшүрүп алса үйгө кетели. Офис каякта болду экен? Ушул жерде болду экен. Же аркынысы болду экен? Эки жери бар экен. Ушул жерге кирип көрөлү. Жан жаап жатып, машка кичине тазараак болуп калды окшойт. Абдан кыска бул местный трейлерлер экен. Биздики мындай 53, тигилер болсо биздин жарымындай болгон трейлер экен. Жок, бул жак эмес окшойт. Кийинкиси офис окшойт, достор. Үйгө барып көбүрөөк эс алалы, чарчадык. Абдан чарчадык, достор. Мындай трип болгон эмес менде. Опа, да бул деген баптейлдики. Трактыкы, бул болсо трейлердики. Бул брейкти басмайынча трак жүрбөйт.
жерде дагы бир иш бар экен, ушул жерге киребиз. Ушул жерде болушу мүмкүн. Так, Белофлодингте адреси жок экен. Только алып келген товарлардыкы аты бар экен. Бул ушундай базаларда өзлөрү ушундай колдонушат, кичинекей тракторду. Достор, мыякта мына форклифттердин баары ушул жакта экен. Офиске барып, кагазды берип коюп, кайра келип 71-эшикке кой дейт. Чоң база экен. Анда азыр офисине баралы дагы кагаздарды берип коюп, 71-эшикке коебуз дагы, күтөбүз. Түшүрүп алса үйгө кетебиз. Так, эшикти ачтык. Груз ушундай экен, трейлердин аягына чейин болгон. Бирок жеңил груз болчу. Бир 20.000 паундтун тегерегинде, 22 паунд. Ол жактан бир воздух чыгып атат. Аны шашпай караш керек болуп калды. Жетmiş birinci eşike koyduk. Mına treylerden бұл жағына қосылады, ана бұл жағына қосылады, воздух. А бұл жақ болса электричество қосылады. Бұл лендингерді айлантып түшіріп, бұты жерге тиіп қалады, анан тракты шығарып кетеміз. Fifth wheel. Анча-мынча бардак болса дагы өзүбүздүн паркингке келдик.
Так. Biz geldik. Hazır mul maşinаны alıp çıkıp Trakta koyulu. Ошентип үйгө да келдик достор. Барыңыздарга чоң салам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга Талас областынан салам жолдойбуз. Ошол менен бирге маке алыста эмгектенип жүргөн Алмаз байкебиздин дайым буюрса жардамы келип Талас областына түштү. Аны таратканга ар дайым даярбыз. Ата сабут сүйнөт дейт Алмаз байке, сизге чоң рахмат. Аллахым өзү ыраазы болсун. Үй бүлөңүзгө бактылуулук, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым чың денсаулыкту каалайм. Ушинтип кыргыз элине кол сунуп, аз да болсо жардам берип жатабыз. Тапканыңыз ар дайым берекелүү болсун. Оорубаңыз, ар дайым денсаулуктан болсун. Ассаламу алейкум, мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Ошо бүгүн алыскы жерде иштеп жүргөн Алмаз байкенин жардамы Талаш шаарына келип түштү. Колубузга тийди. Азыркы учурда ошо жардамды муктаж үй бүлөлөргө бергенге даярбыз. Алмаз байкени дейбиз, сиздин ишиңизге ийгилик, көп денсаулыгыңыз чың болсун, ишиңиз ийгиликтүү боло берсин. Сизди тапкан ата-энеңизге рахмат. Сизден Алла ыраазы болсун. Алмаз, салам сага, рахмат. Ушундай жардам кылып, таш болгондорго чын жүрөгүнөн өз алдынча өзүңдүн каалоо менен өзүңдүн ниетиңен жүрөгүнөн чыккан жардамды берип атканыңа абдан ыраазычылык билдирем. Ишиңе ийгилик. Жакшы. Ошол. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем